жерден аткылап, бул жерден аткылап, эки эле солдат ар кайсы жерлерден аткылап отуруп, булар көпчүлүк экен деп бир айылга киргизбей ошол айылга эки эле солдат. Биздин кыргыз армиясынын жоокерлери өтө патриот келишет. Жанагы интернет убактында жүргөндө 1 сантиметр жерибиз да бербейбиз дегендей. Ошол нерсени сөздө гана эмес, иш жүзүндө да далилдеп койдук. Ошо биздин кыргыз армиясын колдоп келген кыргыз элибизге рахмат. Кыргыз элим колунан келген жардамын аябай бизге жана ушу карапайым калкка чоң жардамдарын берип жатышты. Материалдык каражат болобу, аскердик жактан жардам болобу, бул жардамдын артында чоң нерсе жатат десек жаңылышпайм. Бул жардам чын дилинен келген жардам болуп эсептелгендиктен биз ушундай ынтымактуу, биздин ушундай кайраттуу элибиз турганда биздин тынччылыгыбызды, биздин бүтүндүгүбүздү эч ким бузуп кире албайт, жана киргизбейт. Бизде бул нерсе жок, бизде тиги нерсе жок дегенибиз менен, бирок бизде бир нерсе бар экен. Бизде дух бар экен. Биздин элибизде дагы, аскерлерибизде дагы дух бар экен. Эки эле аскер, элүүдөй тажиктин аскерине туруштук берди. Биздин элибизде дагы, аскерлерде да бизде дух бар экен. А тигилерде курал жарагы, аскери көп болушу мүмкүн, бирок дух жок экен. Коркок экен. Мен ушул нерсени байкадым. Коркок экен алар. Душмандын саны биздикинен бир канча эсе көп болчу. Душмандардын бизден бир канча эсе көп санда бастырып кирип, булардын максаты күч менен багынтабыз, же болбосо күч менен коркутабызбы, кандай максатта келгенин билбейм, бирок булардын бир гана максаты ошо Кыргызстанды басып кирип, талап, тоноп, өрттөп басып алабыз, же болбосо бир аймактардыкын тартып алабыз деген максатта киришти. Душмандын санынын көптүгүнө карабай, биздин жоокерлер, биздин аскер кызматчылары бизге башка күч органдарынан күчөтүү келгичекти, канын жанын аябай акырына чейин салгылашып, баатырларча мекен чегинде туруп беришти. Ынтымагы менен антына бекем туруп, кашык каны калганча баатырларча салгылашып, көп адамдарыбыз мерт кетсе да ушу мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн, мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн акыр жанына чейин салгылашышты. Ушул жерге үй салып берсе, до конца жашаймын. Үй куруу беребиз деп атат эми. Эми биз ар бир мемебизди кудайлап отурабыз, Кудай куруу берсин деп. Камсыз кыла турган болсо, биз анча жерде до конца отурабыз, иш жерге кетпейбиз. Баткен область боюнча 140 000 адам качып, башка айылдарга, башка областтарга кетти. Канчалаган адамдар үйүнү ачып, бизге окшогон адамдарды кабыл алды. Кыргыз элиме чоң рахмат. Жардам берген балдардын өмүрүн узак, рызкысын палван кылсын. Дайыма тынчтыкты каалайбыз. Алла таалам ынтымакты берсин. Президентибизге ынтымак берип, бизди шунчалык көтөрүп жатканыга миң рахмат. Шунчалык коргоп жаткандарыга рахмат. Шуларга Куда Алла берсин айланайын. Бизди дайым коргоп келатат солдаттар. Өмүрлөрү узун, рызкылары палван болсун. Кудая тынчтык, амандык, эсенчилик болсун. Мынан буяга уруш болбосун, тынчтык болсун, садага болоюнда. Мана Капчыгай айылында да ярадар болгон бир жоокерибиз. Ошол өзүнүн жолдосторун коргоп да жатканда акыр аягына чейин баягы күрөштү. Мындай жоокерлерден көп болсо биз айтат элек, булар чыныгы ата мекенин сүйгөн жоокерлери. Ошого окшогон жоокерлерге биз Аксай элинин баягы эли, жалбеле кыргыз эли буларга абдан ыраазычылык билдирип туруп, ушундай жоокерлерибиз көп болсо деп баягы айтар элем да. Батырлык көрсөтүп,
Kaza olup kalgan jokerlerdi bizden elimiz hiç kaçan unutmaydı. Alardan da jatkanda yerdeki ömür boyu bizim жүрегибизде сакталат. Ошол заставанын солдаттарыга Аксай эли өтө ыраазы. 5 деген баа бүгүн да кадымда сүйлөп атат. Мен өзüm чын дилимден кыргызстандык болуп жаралганыма аябай сыймыктанамын. Себеби аз солдаттарым шунчалык курал жарактары аз болсо дагы Аксай Капчыгай элини коргойбуз деп солдаттар эр жүрөк баатыр солдаттарым бар үчүн мен аябай сыймыктанамын. Себеби жүрөгүбүз ооруй турган аябай жаман иштер болду. Солдаттарыбыздын өлгөндөрүгө, өзүмдүн айылымда 4 адам өлгөнүгө аябай каттуу өкүнүчтөбүз. Ошол батыр солдаттардын мана шундай тайманбас жоокерлерди тарбиялаган ата-энелерине баткен элим атынан чын жүрөгүмдөн мен ыраазычылык билдирем. Эр жүрөк солдаттарды тарбиялап, ушинтип чоңойткондору үчүн ата-энелерине сыймыктанамын. Кыргыз элимдин ушундай бири-бирине ынтымактуу болуп, биз ушундай каргашалуу окуяда кыйналып жаткан мезгилде элибиз аябай колдоду. Бардык жактан бизге жардам келип жатты. Рахмат. Биз ыраазычылыгыбыз менен ошолорго рахмат айтабыз. Ошондуктан биз Кыргызстанда жашаганыбыз үчүн аябай сыймыктанабыз. Бирок Кыргызстандан 1 сантиметр жер бербейбиз. Бирок жаныбызды берсек беребиз, 1 сантиметр жер бербейбиз биз. Биз до конца ошолор менен күрөшөбүз. Канчалаган контрактник балдарыбыз эли жерди бизди коргойбуз деп өлүп атат. Булардын ортолгус жоготуу. Кайрат айтам бардык кыргыз элиме, ошо жоготкон балдарын жоготкон энелерге кайрат айтам. Отурган бүт энелер, ошол жерде отурган энелер бардыгыбыз намазыбызда дуа кылып атабыз ошолорго. Ушундай эле атсаң, уже Баткенге жардам деп Бишкекте жазылган. Башка 7 областтын бардыгы да жазылган. Баткенге жардам деп эл тапканын алып келип, керек болсо баягы кызды, орукчан кызды көрдүк биз Капилкадагы баягы тапкан акчасын алып келип берди. Өтө ыраазы болдук. Ушундай биз ушундай Кыргызстанда жаралып, ушундай Кыргызстанда жашап жатканыбызга өтө суктанып, бардык эли журтубузга, ушу Кыргызстаныбызга чоң элдерине рахмат, Алла ыраазы болсун. Туулган жердин топурагы алтын дейт элибизде. Ошо биз алтын топурагыбызды дайым сактап, чегараны бекем кармап, тажиктерге 1 метрда жерибизди бербей, дайым ошол жакта жашаганбыз и жашайбыз. Кандай шарт болбосун, кандай эме болбосун, биз дайым жашап келебиз, жашай беребиз. Биз патриот элбиз.